Нурлан Мотуев социалдык тармактардагы баракчасы аркылуу үйлөнгөнүн билдирип, видео жүктөдү. Анда ал "Мен 19 жаштагы кызга үйлөндүм. Ак батаңарды берип койгула" деп жазды. Видеодо нике кыйылып жатканын көрүүгө болот. Ал эми комментарийлерде бир канча сын пикирлер жазылууда. Алардын арасында бул пранк болсо керек дегендер да жок эмес. Allah'ım şu Fatima menen Nurlan Taksır'ın nikesini berekeli kılgın. Uzağından kılgın. Allah'ım şu iki yaşta Allah'ım muhabbat bergin arasında, muhabbat bergin. Amin. Allah'ım şu iki yaşta nikesi Allah'ım bekem kılgın. İnşallah iki dünyanın жақшылыктарын nasip kılgın. Allah'ım şu iki yaşta inşallah köptөгөн inşallah жақшы нәрселерди nasip kılgın. Allah'ım şu iki yaşta Allah'ım özün saktagın. Her kanday jaman közdörдөн, jaman sözdörдөн, kuru dolmattan, nifaktan, küpürlükten, şirkten, şeytan cinlerinin şerrinden sakta. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci kızdan sorayız. Nurbek kızı Fatima, Amankan oğlu Nurlan'a ömürlük car boluğa öz makulluğunuzu verdiniz mi? Verdim. Verdiniz mi? Verdim. Verdiniz mi? Verdim. Uktuğa? O. Maşallah rahmat. Yani Nurbek tasımdan sorayız. Evet, burada sorayız. Amankan oğlu Nurlan Taksır, Nurbek kızı Fatima'nı öz ak nikahınızga kabul aldınız mı? Kabul aldım. Kabul aldınız mı? Kabul aldım. Kabul aldınız mı? Kabul aldım. Ana amanatta kabul aldınız. Ana kübürler oktu. Allah Teala öz oktura. Biz de okuduk maşallah. Yeni tuğanlar icabı. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Silkelemez de Mahır. Mahr kalana altın döktü. Dikenin bayağı şarap yaptı. Aysanız O. iPhone. iPhone dedi. 10 архивтеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О маркеттен ал. Dayandım. iPhone 16 Pro Max satıyorum ya. Dayandım o. Kaçım arkadaşız? Жақын арада. Жақын. Болды. Жазсаң иншалла. Жазып берейін iPhone деп, mobile деп. Зато невестам 19-та. От нее ничего не жалко. 19-та. Машалла. Өз бақытын болғыла. Иншалла. Жақсы ене. Иншалла. Alhamdulillah nekеңер сол жаңағы ижабы қабыл болды. Махры шешілді. Азыр құтбасын оқимын. Анан башқа лекция баян қылып баянға қатысты қажеті жоқ. Туралы өз өзіңіз білесіңер қандай мәміле қылыш керек. Аялға қандай мәміле қылыш керек. Ayal özünün milletin biliş gerek, erkek de özünün milletin biliş gerek. Bilesiniz de inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ve ummetihi ecma'in. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bazılarının özleri inşallah. Belki kalın elge çoğun toydu свадьбаны жайында да үшінде береміз. Болды иншалlah. Allah қалын. Кыргыз Республикасынын эл артисти Бекборбиев социалдык тармактагы баракчасына ырчы Назима Ратбекова тууралуу билдирүү калтырды. Анда ал жаш ырчыга карата социалдык тармактарда айтылып жаткан сын пикирлер жана каралуу аракеттери боюнча өз оюн билдирди. Анын билдирүүсү мындайча: Назима Ратбекова жаңы, чоң сахнага кадам таштаган ырчы. Акыркы убакта анын дарегине карата айтылган жаман сөздөр, клиптерден үзүндүлөрдү уурдоо жана жаманатты кылууга болгон аракеттер көбөйдү. Мунун баарына чыдап келгенбиз. Бирок жакын арада укук коргоо органдары аркылуу интернет айдыңындагы кара пиар менен күрөш башталат. Ал ошондой эле жеке намыска шек келтирген, кемсинткен же акарат кылган баракчалар мыйзам чегинде жоопко тартыла турганын кошумчалап, мындай материалдарды азыртадан өчүрүүнү эскертти. Назима жаш үмүттүү ырчы. Хейт эмес, силердин колдооңор керек. Мени туура түшүнөсүңөр деп ишенем. Сураныч Назимага тийишпегиле. Өтүнөм достор деп кайрылды Бекборбиев. Түркияда унаа айдап баратканда жол өзү музыка чертет. Бул жаңы участок Анкара менен Эски-Шехир шаарларынын ортосунда жайгашкан. Жолдун бетине атайын сызыктар түшүрүлүп, унаа белгилүү ылдамдыкта жүргөндө Моцарттын түрк маршы угулат. Бул жөн гана көңүл ачуу үчүн эмес, коопсуздук үчүн да маанилүү. Музыканы толук угуш үчүн айдоочу туура ылдамдыкта айдашы керек болот. Ушундай жол менен
жол кырсыктарынын саны азайышы мүмкүн. Эгер бул жол элге жакса, Түркия башка шаарларга да ушундай музыкалуу жолдорду жасоону пландап жатат. Сиздин ден соолугуңуз үчүн пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана медицина кызматкерлери аптап учурунда төмөнкү эрежелерди сактоого чакырат. Күндүн тик нурунан сактанып, ачык жерде көпкө жүрбөңүз. Күнүнө 1,5–2,5 литр таза суу ичиңиз. Табигый кездемеден тигилген кийим жана баш кийим кийип жүрүңүз. Ачуу, куурулган, ышталган тамак аштан убактылуу баш тартыңыз. Инфаркт, инсульт жана онкологиялык оорулары барлар салкын жерде болууга тийиш. Ошондой эле өтө муздак суу ичүү жана муздак тамак жегенден кармануу сунушталат. Эгерде адамга ысык өтүп кетсе, дароо 103 же 112 кызматына чалып, тез жардам чакырыңыз. Дарыгер келгенге чейин дем алуу жана жүрөктүн кагышын текшерип, зарыл болсо жасалма дем алдыруу керек. Ар дайым өзүңүзгө сак болуңуз. Ден соолугуңузга кам көрүү өзүңүздүн колуңузда.